Дағы bir sүйінші. Ақжол Махмудов үйлөнді. Бақыт қалап комментарийге жазып қойсаңыз болады. Айдоочу абайла. Жолдор тайғақ болып, автобус менен жеңіл уна қағышқанын көрүүгө болот. Айдоочу рулга ээ боло албай, унаалар бири-бири менен кагышып жатышат. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеого лайк басып, биздин каналга мына минтип катты алып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Мына жақшы артындағы машинаға тиіп тұра. Ассалаумалейкум. Жігіттер, сұраныш мореке. Хотя бы ушу тайғақта, мындай гололед болып жатқанда. Азыр бүт жер, азыр мен кетіп баратқан жер Бишкек кант жолу, Новая Покровкада. Аябай тайғақ. Недавно эле эки машинада авария болуп тур. Опасный, аябай тайғақ. 20, 19, 20, 25 мен араң айдап бартабыз. Ушундайды айдап баратканда му капталдан чыгып алып аңыраңдатып, маргайт этип, мынта арттанчы капталга чыгып алып эле сүзүүчүдөй болуп жанталаш айдап атасың, абайлагыла. Өзүңөргө кереги жок болсо дагы бирөөнүн убалына калбагыла жигиттер. Акырын айдагылачы сураныч. Гололед аябай тайгак болуп атат. Зимний дөңгөлөк срочно салгыла. Тышкы иштер министрлиги Америкада каза болгон жигиттин сөөгүн алып келүү иштери боюнча үн катты. Кыргызстандын Американын Чикаго шаарындагы башкы консулдугу каза болгон кыргызстандык жигиттин үй бүлөсүнө алгачкы күндөрдөн тартып зарыл болгон консулдук укуктук жардам көрсөтүүдө. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, Кыргызстандын чет өлкөдөгү өкүлчүлүгү АКШнын Лос-Анджелес шаарынын ыйгарым укуктуу органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анын жыйынтыгында сөөктү мүмкүн болушунча тез арада мекенине алып келүү боюнча макулдашуу болгонун билдирди. Маркумдун үй бүлөсүнө керектүү документтер толтурулуп, сөөктү мекенине алып келүү чыгымдарын жабуу үчүн каралган бир жолку төлөмдүн тартиби жана суммасы тууралуу кеңеш берилди. Анын жакындары жана жергиликтүү мамлекеттик органдар менен тыгыз байланыш туруктуу түрдө камсыз кылынууда деп айтылат маалыматта. Беле кетсек, буга чейин ММКларда кыргызстандык жигит АКШда көз жумду. Үй бүлөсүндө анын сөөгүн мекенине жеткирүүгө каражаты жок деген маалыматтар чыккан. Булак Суберкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Өтүк кийип, күрөк кармап, Ташиев классташтары менен өзү окуган мектепте бак тикти. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жаңыдан курулуп жаткан Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатына барды. Курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып чыкты. Камчыбек Ташиев бул мектеп-интернатында чогуу окуган классташтары жана мугалими менен бирге мектеп-интернаттын жаңы аймагына бак тарак тигишти. Мектеп-интернат үчүн 700 орундуу окуу корпусу, 500 орундуу жатакана курулуп жатат. Учурда эки объектинин курулуш иштери 70% аткарылган. Камчыбек Ташиев бул окуу мекемесинин курулушун келерки жылга аяктап пайдаланууга берүү тапшырмасын койгон. Билим уясында өзүнчө спорт, волейбол аянтчалары, актовый зал жана башка керектүү жайлары менен курулууда. Учурда объектиде ички жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Мектеп 324 миллион сомго бааланган, ал эми 500 орундуу жатакана 4 кабаттан туруп жатып окуганга бүт шарттар түзүлөт. Жаңы имарат куруу тапшырмасы президент Садыр Жапаров тарабынан берилген. Камчыбек Ташиев бул тапшырманы ишке ашырууну өз көзөмөлүнө алган. Бул Ош шаарындагы социалдык жактан аз камсыз болгон балдарды тарбиялаган жалгыз мектеп-интернаты. Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты 1964 жылдан тартып ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ага советтик туңгуч космонавт айым Валентина Терешкованын ысымы ыйгарылган. Камчыбек Ташиев ушул мектеп-интернатында билим алган. Булак Серепкежи.
Айсулуу Тыныбекова жаңы видео жарыялап турмушка чыкканын, үй бүлөлүү болгонун билдирди. Сонун жаңылык, Айсулуу Тыныбекова турмушка чыкты. Өз адамыңа жолукканда сөз дагы ашыкча болот экен. Мен бакытты жан үйүнө тынчтыгын жооп күтпөстөн жоң аны алып аракет кылган адамдан таптым деп жазган Кыргызстандын намыска жараган спортчу кызы. Азырынча жолдошунун аты жөнү белгисиз. Буга ноябрь айынын аягында Олимпиаданын 2 жолку байгээси Айсулуу Тыныбекова 2028 жылы Лос-Анджелесте өтө турган Олимпиадага катышууну пландап жатканын билдирген. Комментарийлерге ага бакыт каалап жазып жатышат. Айдоочуга эскертүү. Бишкек Нарын-Торугарт унаа жолу тайгак экендиги айтылды. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы аба ырайы кескин өзгөрүп кеткендигине байланыштуу жолдор тайгак болуп жаткандыгын эскертет. Мекеменин маалымат кызматы өзгөчө Бишкек Нарын-Торугарт унаа жолундагы абал кооптуу экендигин билдирген. Андыктан айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө жолдо жүрүүдө бардык жол эрежелерин так сактоого чакырат. Видеодо жолго инерттик материалдарды чачуу иштери жүрүп жаткандыгын көрүүгө болот. Дагы бир сүйүнүчтүү жаңылык. Балбан Акжол Махмудов үйлөндү. Эркен күрөш боюнча 2 жолку дүйнө чемпиону Акжол Махмудов үйлөндү. Бул тууралуу Facebook социалдык тармагында Азамат Кыргызстан аттуу колдонуучу кабарлады. Эске салсак, Акжол Махмудов 1999 жылдын 15 апрелинде Ош облусунун Араван районунда төрөлгөн. Ал күрөш менен 6 жаштан бери алектенип келет. Ошондой эле спортчу 2024 жылкы Олимпиада оюндарында коло медалды багындырган.